саламатсыздарбы, урматтуу жамааттык медианын көрөрмандары. Бүгүн биз өзгөчө темада сөз кылабыз. Бул кыргызча ырлар жаңсоо тили менен деги эле ушул кулак укпаган адамдарга арналган бул проект жана бул проектти ишке ашырып жаткан шоумен алып баруучу Акылбек Осмонов менен биз ушул жаатында кепти баштайбыз. Акылбек, студиябызга кош келипсиз. Саламатсыңар. Assalamu алейкум бардыңарга. Күн келе жаткан жаңылыштар менен. Рахмат сизге. Акылбек мырза, мына дароо эле ушул беш бармак деген аталыштагы долбоор экен, кулак укпагандар үчүн же болсо дүлөйлөр үчүн деп койсок да болот. Ушул жаңсоо тили кыргыз коому үчүн, кыргыз тилдүү коому үчүн мындай аябай алыстай сезилет да. Мисалы ошол эле алардын алфавити же болсо да алардын ушундай тамгалары, жаңсоо тили бүт эле орусча деп айтылат. Анан андай кыйын шартта кантип кыргызча ырларды жаңсоо тилине салуу идеясы каяктан келди? Туура, негизи бул алфавиттен баштайлы. Кыргыз тилинде жаңсоо тили кыргыз тилинде жок. Негизи эки чоң мектеп бар, англис мектеби, француз мектеби. Бирок ар бир мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттер өзүнүн жаңсоо тилдерин чыгарып жатышат, өзүнүн тилинде. Тилекке каршы кыргыз тили жок. Начар уккандар, ошо угуусу боюнча проблемасы барлар кыргыз тилин түшүнүшпөйт. Алар сүйлөшкөндө орус тилинде сүйлөшөт. Анан биз YouTube'дан көрүп англисче ырларды, орусча, Франциянын аткаруучуларын көрүп, биз да ошондой жасайлы деп ойлодук. Эң ошондой проблемасы ошо кыргыз тили жок экен. Ошон үчүн ар бир кыргыз ырды биз орус тилине которуп, орус тили бай тил эмеспи? Анан орусча ырдадык да. Эми кыргыз тилдери орусча аткарылды. Орусча аткарылды. Кыска айтканда. Ошондой. Идея каяктан келди бул жаңсоо тили менен ырдалган ырлар? Мен эртеден кечки саат 6-га чейин бошмун да. Кичинекей балдар менен эле алек болом, андан тышкары бошмун. Анан кечке YouTube'ду карап отура беребиз. Ошондо мен музыканы деги жакшы көрөм. Джексондун ырларын бир жигит, америкалык жигит эволюция кылып, биринчи ырларынан баштап бир 15 мүнөттүк клипи бар экен. 15 мүнөттүн ичинде бир 20 ырын жаңсоо тилине которуп чыгыптыр. Анан кызыктым, карап чыгып орустардыкын көрдүм. Орустардын бир кызы аябай жакты, анан бизди дагы жасап көрөлү деп биринчи оператор таптым. Анан лицейге барып тиги Ворошилова жакта мектеби бар. Интернат. Ошол жерден мугалимдерден сурап көрөм десем, көрсө пандемия, карантин баары жабык болуп, анан Кыргызское общество глухих и слепых деген бар. Ошол жерге барып Айзада деген кызды таптым. Ал мага жардам берип, мына азыр 24 ырды которуп чыктык. Андан тышкары 1-1 студия бизге кайрылып, дагы бир 10 ырды которбойлу деди. Анан 10 ырды дагы котордук алар менен. Сонун. Ошондо бир 30 ырдай бар экен да, кыргызча. Кыргыз эстрадасынын ырлары. Кыргыз тилинде гана эмес, кыргызстандык ырлар. Кыргызстандык ырлар. Ал эски ырлар, заманбап ырлар, орус тилиндеги жанагы элестин ырлары, азыр Абир сыяктуу ырчылардын ырлары. Ушул мен дагы ошол буга чейин деле ошол кызыгып башка медиаларга да жасабадык беле материалдарды. Мисалы ошондо мен да интернетти карасам, бул жаңсоо тилиндеги аткарылган ырлардын аябаганда көп ушул англис тилиндеги ырлар көп экен да. Мисалы ошол батышта анан бул мындай кеңирили тараган, жана өзүнчө коомдору бар, өзүнчө жылдыздары бар. Алардын жазылган подписчиктери мисалы аябагандай көп. Анан аткарганда дагы кийинки суроом, аткарганда дагы ошол ырчылардын энергетикасыны берилип, энергетикасыны, эмоциясыны колу менен, жүзү менен, бийи менен ошол темпти берет экен да. Мисалы мына биз ошо силер ошол беш бармак долбоорундагы ырлар ошол нерсеге кандай болду? Мен Айзаданды көрдүм, бирөө мындай аз эле колу менен эле кыймылдатып. Көбүнчөсү жай ырлар, активдүү эмес да.
көрүүчүлөргө кайрылат элем, эгер мына эфирден кийин Эминемдин бир концертин көрүп коюңуздар. Ошонун концертинде бир котормочу бар болчу, жаңсоо тилине которуп. Тимил эле бетинен тери куюлуп, аябай бийлеп кошо которгон болчу. Анан биз дагы ошентип көрөлү дедик, кыргызча көбүнчөсү жайырлар, анан ырына жараша которду да. Анан Айзада өзү айткандай, мен официалдуу которуучумун дейт. Мен жаңылыктарды котором, мындай пресс-релизтерди котором. Анан ал менен ушу долбоорду баштап, азыр 2 жигитти таптым. Бирөөсүнүн аты Садык, бирөөсүнүн аты Канат Байке. Экөө тең аябай күйдү да. Садык мына жарым жыл болду өзү акырын баштап чыгыптыр. Ага мына канча 2 ай болду байланышканыма. Себеби дегенде ушу долбоордун аягында мен эң негизги максатым ушундай жигиттерди таап, аларга контент жасаганга жардам берип, кийин алар өзлөрү ошо Instagram болобу, YouTube болобу жасап, андан билбейм, чоң катуу блогер болуп, анан балким ошо менен акча таап кетер. Темпти ошолор көбүрөөк бере баштады. Ооба, алардыкы мына алар угат да. Угат. Кээ бирлер Садык угат. Садык угат, бирок ал мына ат энеси укпайт. Ошон үчүн ал мына бытовой деп коет. Бытовой тил менен сүйлөйт да. Анан эмоциясын дагы жакшы көрсөтө алат. Мына Айзада болсо, ал расмий мындай. Өзү эле бир аз тартуураак окшойт. Уялчак кыз. Уялчак тартуу. Себеби дегенде мына мени мага көп чалышат, акыркы канча 1-2 айдан бери ар кайсы смилер чалып чакырышат да эфиргечи. Анан Айзадага чалсам, өзүңүз эле барып коюңузчу, мен уялам деп коет. Анан берки 2 жигит дейин, эми тиги Канат Байке менен Садык экөө аябай кыйын экен. Канат Байкени бир жолу тойдон көргөм. Келтейген ресторандан Атабековдун аткаруусунда бир орусча мама деген ыр бар, апа деген. Ошону аткарып берген. Залдагы элдин баары түшүнгөндөрү дагы, түшүнбөгөндөрү дагы ыйлаган болчу, ошону көрүп алыпчы. Музыка жок эле аткарып берген. Музыкасы болуп аткан. Уккандар үчүн музыкасы болуп аткан, укпагандар үчүн аткарып берген болчу. Ошондо мен дагы көрүп алып, аябай мындай суктанган болчумун да. Азыр ушул жерде мен биздин режиссердон өтүнөйүн, балким коюп көрөлүк, бир ушул 5 бармак долбооруна кирген бир музыкалык чыгарманы. Азыр биз көрөбүз. Эмин аткарысында
Ушул азыр Айзада мына долбоордун алып баруучусу, ошол жаңсоо тилинде аткарып аткан Айзада фамилиясы ким? Абдылдаева. Айзада Абдылдаева. Алгачкы жылчубуз. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына аткарып атат. Бирок могу уже Рыскел Досмонкулдун айбаратында кыйла эмоция кошулуп, сону болуптур. Анан биз албетте азиздер, көз азиздер жана дүлөйлөр коомунан дагы ушул кулак укпагандар үчүн жаңсоо тили жөнүндө дагы толугураак маалымат билебиз. Мисалы келечекте балким кыргызча алфавит ойлоп таап ушул нерсени өнүктүрүү боюнча. Бирок ошондой болсо дагы мисалы силердин пикириңерде мисалы бир аз аралашып калдыңар ошол темеге, коомго. Айылдарда кыргызча эле жаңсап сүйлөшөт да, мисалычы, ар бир облустарда. Демек кандайдыр бир негиз бар экен да, негиз. Ошолордон топ келип, мисалы кет дегенде кантесиң, кел дегенде сүйөм, күйөм дегенде кандай деп. Ал негизи мындай жалпы демек алфавит түзгөнгө негиз бар экен дейм да. Алфавит бар. Эгер өкмөт түзөм десе. Алфавит бар. Алфавит негизи оңой эле иш. Алфавит деген дактиль. Бирок алфавит менен сүйлөш өтө оор нерсе. Мисал келтирсек, биз бир жолу Курал Чокоевдун жанакы Кокон Гилас деген ыры бар эмес беле? Ошону которолу деп чечтик. Тажаганыбызды эми айтпай эле коеюн. Себеби дегенде гилас деген сөз адабий тилинде жок. Кыргызчада жок, орус тилинде да жок. Орус тилинде вишня, черешня, ягода деген сөздөр да жок экен да. Анын баарын тамга менен айтып чыкты. Эми ырдап аткан кезинде тиги Куралдын ырдаганын билесиңер да. Тапратар деп. Анан Айзада байкуштер деп кетти отурупчу. Ал нерсени. Анан тамга менен сүйлөш өтө оор. Ошон үчүн сөздөр менен. Ошон үчүн сөздөрдү жасаш керек. Сөздөрдү ойлоп табыш керек. Негизи база бар орустардыкычы. Ошого эле биздин кыргызча өзүбүздүн сөздөрүбүздү кошуш керек да. Кошуп үйрөтүш керек экен да. Мына азыр интернатта окутуп атпайбы кичинекей балдарды? Кыргызча окутуп атабы? Жок, орусча. Аларга кыргызча көбүнчөсүнө кыргызча субтитр көрсөткөндө биз биринчи субтитр менен эле көрсөтөлү дегенбиз да. Ошентип көрөлү деп. Көрсө алар кыргызча сөздөрдү көбүнчөсү түшүнбөйт экен да. Анан орусча которолу деп чечтик. Кыргызча субтитр болот. Ошол сөздөрдү биз жаңсоо тилинде орус тили менен которуп берип аттык. Ошол. Беш бармак бул долбоор перспективасы кандай болот? Анан дагы кандай ушундай социалдык багыттагы долбоорлор бар? Идея же сиздерде? Сиздин өзүңүздө ойлор бар. Негизи мына старт алдык. Стартка белгилей кетейин. Сорос фондусу аябай жардам берди бизге. Себеби дегенде алар жок болсо биз эмгиче тажап отура бермекпиз да. Биз баштаган кезде мына карантин убагында интернеттен чукулап отурсам грант чыгып калды. Анан болсо болду, болбосо болду. Мен кичи гранттар. Кичинекей гранттар катышып көрөйүн дедик. Жазып бир күндө эле жаздык анчы. Бир күндө эле жазып жиберип койдук. Болсо болду, болбосо өзүбүз жасай беребиз деп. Анан бизге чалып, мына экинчи турга өттүңөр, үчүнчү турга өттүңөр. Мына силерге макул болдук, силерди колдойбуз деп чыгышты. Биз аябай рахмат кылдык. Мына бир жыл колдоду бизди. Болушунча СМИ жактан дагы элге таратканга жардам берип, ТИНТПР жагынан дагы жардам беришти. Ошолорго чоң рахмат. Анан экинчиси мына алгачкы максатыбыз, мен өзүмдүн алгачкы ишимди аткарып бүттүм. Эми андан тышкары мына жаш блогерлерге жардам берем. Анан мен билишимче мына көзү көрбөгөндөр үчүн дагы бир проект бар. Мен аны өзүм көрө элекмин. Башкалар жасайт экен. Алар жанакы интернетте мем деп коет эмес беле? Тамашалуу бир сүрөттөр же тамашалуу бир анекдот сыяктуу эмелер. Ошону айтып беришет экен да, эмне жөнүндө болуп аткан. Анан айтып беришип, бир айда бир жолу чыгарышат экен. Алар да кыйын нерселер жасайт экен. Мен болсо мына азыр мына балдар менен жолугуп, биринчи баштаганыбыз мына кыргызчалар болчу. Эми биздин кичинекей наристелер үчүн, кулагы начар уккандар үчүн же такыр эле укпагандар үчүн, алар үчүн жанакы Диснейдин мультфильмдердеги ырларын которолу деп чечтик. Авторлугун да алыш керек да бирок.
авторлугун да алыш керек жок, кереги жок белки? ютубтун жакшы жери бар. Эгер сен ошол ырдын просмотрларынан акчаны албайм, же акчасын ошол автор ала берсин десең, сен каналыңа, өзүң каналыңа жүктөй берсең болот, көрө берсе болот. Ковер катары. Эчтеке кыйынчылыктар жок. Биз аны мына Мирбек Атабековдун ырын жүктөгөндө түшүндүк. Себеби дегенде ал жигит өзүнүн ырларын баарын автордук уже патент кылып коюптур анын баарына. Анан биз жүктөгөндө Инстаграмга да киргизе албай калдык, Ютубка да киргизе албай калдык. Анан ага чалдым, ага да эмес, аялына жазып көрдүм биринчичи. Менин ушундай болуп атат. Кандай жардам бере аласыңар деп. Анан ал өзүнө чалбайсың, тааныйсың да дейт. Өзүнөн сурап көрдүм, ал ушундай жасап көргүлө. Анан мен азыр жакка жазып эметпей эле коеюн, өзүңөр эле без авторских прав деп жаза бергиле дейт. Ошентип жасай бердик. Азыркы мына ырлардын көбүнчөсү, жүктөлгөн ырлардын көбүнчөсү кыргыздын ырчылары жакшы жери өзү патент кылып, авторский укукту өзүнө таандык кылып, бирок бизге уруксат берип атышат. Сону мемдеп кетпедик, анан сиздин көрүүчүлөргө эсине салып кетсем, биздин студиябызда ошо менен ал барчу Акылбек Осмонов. Анан мем аябай популярдуу болбоду эле. Тетиги орустун жылдыздары дагы бөлүшүп эмне тууралуу эле жанагы аял карантин тууралуу үйдө отургандар үчүн камалып отургандагы, анан эрди катынын ортосундагы болгондой мамиле боюнча тамашалуу. Деги эле ушул алып баруучулар кандай болду? Пандемиянын кандай башынан өткөрүштү? Шоу эл чогулган жерлер азайды. Азыр болсо кайрадан чогулуп уруксат берип атат. Тойлор болуп атабы? Болсо кандай шартта болуп атат? Биз негизи башында эле эң биринчи жабылгандардан биз болдук. Биз анан жанагы кинотеатрлар. Унчукпай бардыгына макул болуп түшүнөбүз да. Оор кырдаал болуп атса биз унчукпай отурдук. Анан жөн отурбастан мына биздин жамааттын балдары чогулуп элге жардам берели деп баштадык. Кээ бир жерине тамак ашы менен, кээ бир жерине дары-дармеги менен. Анан эң тамашалуу нерсе, биз ойлогонбуз да мына 2 ай карантин болот, анан жашоо кайрадан эле оңолот, баягыдай эле болот депчи. 2 айдын ичинде жана топтолгон акчанын баарын эми башкаларды билбейм, мен чачып баштадым. Тиге дарап келип Москвадан тигилерге тамак ашын берип, анан бир кезде акчабыз төгүнүп калды. Ресторандарды ачпай койду. Эми түшүнүктүү нерсе, башка жумуш издеп баштадык, эми айла жок. Мен ютубка кеттим. Калган балдар дагы кээрлер бизнес коллег болушту, кээрлер ошо бойдон волонтер болуп калышты. Мына баатыр болуп жүрүшпөйбү азыр? Мына Бакыт Басариевке окшогон жигиттер. Алар мына эмгиче волонтер болуп жүрүшөт, жардам берип. Нурсултан Майназаровго окшогондар. Аларга чоң таазим, жигиттер вообще азамат экен. Ошол азыр болсо акырындан башталып атат, бирок санитардык норма деген бар. Баягыдай 300-400 кишини чогултмай деген жок. Эми кээ бирлер бар, өтө акылдуулары, өтө тиги мыйзамды кандай десем, бузгандар. Эми аларды өзүңөр көрүп атасыңар, тиги интернеттен чыгып атышат. Биз болсо акырындан 50-60 кишиден чогултуп коюп, чоң килтейген 400 кишилик залга 60 киши отурат. Ортосунда бир 10 метрден да столдордун ортосунда. Кененкеси болуп. Эми биз андан кете албайт экенбиз да, адат салттан акырын кылып атабыз. Бирок мына азыркы эң жакшы нерсе, эл баардыгын чакырбай, катыштардын баарын чакырбай, бир эң жакындарын, 60 эң жакын катыштарын чакырып калышты, туугандарын. Ошолор менен саат 12-де баштап туруп, 6-7-лерде бүтүрүп коюшат, батасын беришет да кетишет үйгө. Сонун болуп калды да азырчы. Ошонусу жакшы болду. Азыр эле эфирден сырткары сүйлөшүп кеттик эле. Сиз онлайн 900 адам катышкан бир мареке болду. Мареке өткөрдүк депчи. Кандай болот ал? Онлайн жаатында кандай болот? Биз мына жыл сайын бири-бирин угабы дегиле, баардык кызычуу болуп сүйлөштү. Жок, баардык кызычуу болбойт. Эми Zoom
кичине оорураак нерсе. Zoom'га бир 20-30 киши катышса болот. Анысы мейли. Биз мына 900 кишиге эмне кыларыбызды билбей, биз Instagram'дан өткөздүк. Жабык канал ачтык. Ага ошол адамдардын баарын коштук. Негизи 2000 адам, бирок 3-4төн чогулуп көрөт. 900 киши кошулду эфирге. Эртең мененки саат эми 10 дейин, 10дон кечки 8ге чейин болду. Кечки 8ге чейин тынбай алмак-салмак ар бир филиалдын башчылары, коноктору кошулуп, Instagram'га кадимкидей эле каалоо тилектерин айтып, анан оюн тамашаларды биз өзгөрттүк, такыр быйыл өзгөрттүк. Себеби дегенде мына онлайн формат быйыл аябай көп болду бизде. Үйлөнүү тойлордо онлайн форматта өттү. 2 жаш бир үйгө отуруп, коноктордун баары үйдөн эле. Баягы мурда азап эмес билет, Германия алыс жакка кетип калган туугандар катыша албай. Азыр баардыгы катышып атышат. Онлайн аябай жакшы нерсе. Анан тамаша катары кээ бирлерге мына той болуп калган кезде биз же капчык ачып коебуз электрондук, же карточкасын номерин айтып коебуз, ушул жерге которгула депчи кошумчаңарды. Ошо сонун нерсе болду да. Бир четинен эми кызык, бирок бир четинен кандай десем, жаңы аябай элге жага турган нерсе онлайн формат. Мына баягыда дагы 900 киши менен 10 саат болсо дагы аябай кызыктуу өттү. Бирок адамдар сөзсүз жүзмө-жүз карашып турган, анда да мисалы бир нерсеге алаксып калса, бир аз оңтойсуз болуп калса керек, мисалы каалоо тилек бирөө айтып атса, карабай калсаң, же болсо Мен көрбөйм да, мен аларды, мен эң негизгиси мына прямой эфирде көрүп атасыңар да силерчи, мындай лайктар эле кетип атат, жүрөкчөлөр. Анан катышкан адам бар. Катышкан адам бир эле аккаунт кошулат да. Анан экинчи аккаунт кошулат, үчүнчү аккаунт кошулат. Оюндар, мисалы оюндар деп токтоп калдыңыз эле. Оюндар кандай оюн? Мисалы эми аны эфирден айтпай эле коеюн да, бул менин өзүмдүн эмне дейм, автордук тамашаларым болуп атпайбы? Азыр балким бирөө көрүп калып аны айтып алып чыкса анан. Ошол. Сонун мисалы ошол капчыкка зыян келди деп атпайсызбы? Мисалы кошумча бир кандай бир билим же болбосо бир нерсе кесип YouTube'га кеттим дедиңиз. YouTube'га кандай таап атасыз акчаны? Же ушул кошумча киреше пайда болдубу сизде? Кошумча киреше башка мисалы алып барыштан сырткары. Эми меники мага Кудай буйруп калды, жанакы башында айтпадыңарбы мем депчи. Кыргызстанда өтө деле чыккан жок. Орустарга аябай чыгып калыптыр да, жанакы биринчи каналдан баягы көрсөтүптүр, мага айтып атышат тиги. Мени россиялык деп коюптур. Россиялык эмес, орус деп коюптур да мени. Анан мен бир аз күлдүм, тиги якут менен алмаштырды го депчи, якут же бурят деп. Анан каналдардын аттарын айтып берсем болобу, бияктан эчтеке эмеспи? Жок, айтып бериңиз. Иви стриминг каналы канча болду? 1 ай болду мага чалып, алар менен дагы контракт түзүп, алар менен иштеш баштадым. Анан россиялыктарга көбүнчө ошо россиялыктарга жанакы тамаша роликтер бар го, скетчтерди. Ошолорду тартып ошол жака жиберип атам. Сонун. Биякта тилекке каршы, биякта конкуренция көп, биякта тиги бизде жакыныраак. Биякта бизде башка вайнерс скетчерлер бар, килтейген 1-1 студия бар. Алар менен конкуренция кылыш өтө оор, ошон үчүн Россияга чыгып көрдүм. Россияда жакшы иш болот азыр. Бирок ошол эле учурда YouTube'дан монетизация кылган адамдардын саны дагы быйылкы жылы өсүптүр. Кыргызстанда, анын ичинде Кыргызстанда, Орусияда мисалы, дүйнөлүк рейтингде болсо, мисалы орус өспүрүм кызы, мисалы атасы экөө чыгарган Настя жана ким эле атасынын аты Ишил, ошолор биринчиде турат экен да, канча миллион тапканчы. Ошол YouTube'да монетизация кылуу сизде канчалык деңгээлде же биз аны жаңы баштап атабыз, биринчиден, экинчиден кыргыз YouTube көрүүчүлөр эмне көрүшөт деги? Кыргыз YouTube анализ жасаган жоксузбу? Кыргыз YouTube көрүүчүлөр бизде бир 4-5 чоң канал бар. Аябай чоң каналдар. 100 миңден ашык, жанагы серебряный кнопка деп коет го. Күмүш кнопкасы барлар, ошондойлор бар. Эмне көрсөтөт? Кээ бирлери интервью көрсөтүшөт, кээ бирлери тамашаларды көрсөтүшөт, ар кандай клип көрсөткөндөр, анан дагы бир нерсе. Клип кино. Алар өзлөрү клип чыгарбайт, бирок клип
ырчылардын клиптерин эле ырчылардын клиптерин киргизишет да, өзүнө жүктөшөт. Анан кино. оңой акча бирок Азыр бир нерсе айтам. Убагында YouTube бизге жете элек кезинде, биз эме YouTube менен иштей элек кезибизде бир жигит бар болчу. Ал жөнө турбай анда кыргыздар автордук укук дегенди каяктан билиптир. Ал ошо кыргыздын ырларын, клиптерин, болгон клиптерин баарын жыйнап туруп жүктөй берчү YouTube каналга. Ошол убакта 2013-2012 жылы монетизациядан айына бир 4-5 миң доллар тапчы. Анан кийин ошол мезгилде. Анан кийин ырчылар өзлөрү автордук укук чыгарып, өзлөрү канал ачып баштабадыбы. Ошол ырчылардын каналдары чоңоюп атат азыр. Анан кинону жүктөгөн каналдар жакшы таап атышат. Бирок кинону жүктөгөндөр алар кандай кылышат? Алар кино тарткан адамдарга процентин берип эметишет. Деги эле ушундай интернеттен акча табууга кандай көз караштасыз? Быйыл аябай өнүктү ал тармак. Ошол багытында иштегендер. Себеби дегенде мен тамак ашты үйгө заказ кылам. Үйдөгү бүт мен телевизорду канча бир 3 жылдан бери көрбөй калдым. Түздөн түз телевидение, э? Такыр көрбөй калдым. Себеби дегенде менки үйдөгү телевизор YouTube'ка кошулуп, аякта отдельно өзүнчө аккаунт менен, себеби дегенде балдарымдан башка эч ким көрбөйт. Балдарым үчүн жанакы кичинекей өспүрүмдөр үчүн каналдар. YouTube'тун Kids деп койгон. YouTube Kids дегендер. Так ошолор караган, ошону менен мен кичинекей 5 жаштагы балам менен 2 жаштагы балам азыр англисче үйрөнүп баратат алар менен. 5 жаштагы балам тиги астрофизиканы көрөт. Ошол. Мен түшүндүрө албаган нерсени ал YouTube'дан үйрөнүп атат. Эң кандай десем, проблемдүү маселеси ал аяктын бүт контенттин баары орус тилинде, кичинекей балдар үчүн. Анан мен бир жолу үйдөн эксперимент жасап көрдүм. Ошол видеолордун баарын кичинекей балдар көргөн. Мен өзгөчө, мына айрыкча менин балам көргөн видеолорду жүктөп алып, үнүн өчүрүп туруп, аны кыргызча которуп, кыргызча жаздырып, дубляж деп койго, кыргызча дубляж кылып туруп, дагы бир канал ачып, аны жаздырып коюп, катталып койдум ошака. Анан ошол жерге бүт жүктөп салдым. Кыргызча сандарды үйрөнмөй, түстөрдү үйрөнмөй, алфавит деген, алфавитке атайын дагы ң деген тамгаларды кошуп, акырын жүктөп койдум. Анан аны каттап койдум. Бир күнү карасам, кыргызча сүйлөп баштады ал бала. Кыргызча сүйлөп баштады. Анан ал канал жөнүндө унутуп калдым. Канча бир 4 жыл өттү, 4-5 жыл өттү. Анан открытый эле канал. Открытый, ачык эле канал болчу. Анан канча жарым жыл мурун эски ноутбугумду ачып, тиги тазалап сатайын дегем. Тазалап эметип атсам, бир аккаунт жүрөт. Эмне экен деп ачсам, көрсө ошол аккаунтум экен да. Анан карасам, ошол видеолордо 80 миң, 100 миң просмотр деп чыгыптыр. Монетизация эмес, э? Монетизация тилекке каршы болбойт, өспүрүмдөр үчүн видеолорго. Ал Американын мыйзамдары менен жашайт эмеспи? YouTube'чу. Америкада тыюу салыныптыр. Качандан бери? Бында тиги Настялар кандай таап атат? Түз реклама. Product placement, нативный реклама деп коет, ошол рекламалар менен табышат. Кичинекей өспүрүмдөр үчүн каналдар такыр реклама менен, монетизация менен иштебейт. Монетизация дагы өтө оор нерсе Кыргызстанда, себеби дегенде коэффициент кичинекей. Бизден көрүүчүлөр не платежеспособный деп коет аларчы. Анан коэффициенти кичинекей, биринчиси, экинчиси акчаны чыгарыш PayPal-га. Биз кендер PayPal-ды билип коюп турбузбу? Рахмат анда, биз да кыйла отуруп койдук окшойт. Биздин студияда бүгүн алып барчу шоу менен Акылбек Осмонов болду. Жана сиздер дагы кирип ошо колдоп койсоңуздар болот. Беш бармак долбоору, бул социалдык долбоор. Жана ошол кулагы укпаган, ошол дүлүй адамдар, жосо кулагы жакшы укпаган адамдар үчүн
кыргыз ырларын жаң соо тилине которуп чыгарып ошол тартуулап атышат. Сиздин ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. YouTube'дан карап издеп көрүңүздөр. Азиатский взгляд деген канал бар. Ошондо акыркы плейлистибиз ошол 5 бармак долбоору. Ошондой эле бир жана бир студиясы дагы өзүнчө видеолор тартышкан, Ооба. Алар да буюрса жүктөйбүз. Рахмат, атайын убакыт бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Рахмат.